Кызмат кадрдык түзүмдүн бирдиктүү базасы. Электрондук өкмөттү жайылтуунун алкагында республиканын бардык мамлекеттик жана муниципалдык органдары тарабынан колдонулуучу базалык жана келечектүү мамлекеттик долбоорлордун бири. Кызмат 6 модулдан турат. Уюштуруу түзүмү, персоналды башкаруу, конкурстук тандоо, кызматкерлердин улуттук резерви, ишмердикти баалоо, кызматкерлерди окутуу, уюштуруу түзүмү, кызматтардын тизмеси, мамлекеттик жана муниципалдык органдар, бөлүмдөр, кызмат орундары. Жогорудагы бөлүктөр электрондук штаттык тизимди түзөт. Персоналды башкаруу, эмгек стажы, кызматкерлердин жеке маалыматтары, документ тууралуу маалыматтар, билими тууралуу маалыматтар, буйруктар менен отчеттор. Жогорудагы бөлүктөр электрондук эмгек китепчесин түзөт. Конкурстук тандоо, кызматкерди издөө жана тандоо, кызмат ордун ээлөөгө конкурс, отчеттор, талдоо. Булар кадрлардын ички резервин түзөт. Кызматкерлердин улуттук резерви, маалыматтардын бирдиктүү базасы, конкурс, отчеттор, талдоо. Бул компоненттер кызматкерлердин улуттук камын түзөт. Ишмердүүлүктү баалоо, жылдык план, пландын аткарылышын көзөмөлдөө, ишмердүүлүктү баалоо процессине байкоо жүргүзүү, отчеттор. Бул бөлүктөр ишмердүүлүктү баалоону түзөт. Кызматкерлерди окутуу, базанын бирдиктүү курстары, тестирлөө, отчеттор, сертификаттар. Бул компоненттер квалификациялуу адистерди тандоону түзөт. Түзүмдү жайылтуу жана колдонуунун артыкчылыктары. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин бирдиктүү маалымат базасы. Маалыматтарды бир жолу киргизип, көп жолу пайдалануу принциби. Кызматкерлердин маалыматтарын иштеп чыгууга кетчү убакытты кыскартуу. Заманбап технологияларды кенен жайылтуунун негизинде мамлекеттик башкаруунун сапатын жогорулатуу. Кызмат түзүмүнө кошулуу, коопсуздуктун заманбап куралдарын колдонуу менен байланыштын корголгон каналдары аркылуу жүргүзүлөт. Кызмат кадрларды башкаруунун жана Кыргызстандын мамлекеттик кадр саясатын ишке ашыруунун инновациялык санариптик продукту. Долбоор Инфоком мамлекеттик ишканасы менен бирдикте мамлекеттик кадр кызматы тарабынан ишке ашырылып жатат.